21 март бүткүл дүйнөлүк токой күнү токой аянттарын кеңейтүү, асыроо, коргоо максатында бул күнү жабыла жашылдандыруу аракети жүрдү. Иш-чарага Кочкор Ата токой чарбасынын жамааты, облустук токой башкармалыгы, региондор аралык токой коргоо жана сактоо станциясы тарабынан ишке ашырылып жатат. 2023 жылы эгилген мисте көчөттөрдү королоо үчүн атайын каражаттан өзүбүздүн токой чарбанын мээнети менен бөлүнгөн ушу малдан коруу максатында мынантип кашалап, чабыралап эгип атабыз. Азыркы күндө номер 8 обходдо 2 гектар толугу менен эгилип, кашаланып бүттү. Акыбалы жакшы. 2023 жылда тигилген мисте көчөттөрүн асыроо үчүн тосмолорду тосуу зарылдыгы бар эле. Кочкор Ата токой чарбасынын каржылоосу менен 30 гектар жер аянтын тосуп, коргондоо жумушу жүрүп жатат. 5 гектар аянтка мисте көчөтү эгилди. Бул пландалган 55 гектар жер аянтынан сырткары. 2023 жылга эгилген көчөттөрдү атайын малдан жана мал жандыктардан асыроо максатында атайын тосмолор алынып берилди. Жалпысынан 30 гектар аянтка 2023 жылы эгилген көчөттөргө тосмолор алып берилди. Бүгүнкү иш-чарабыз болсо бул Жасыл Мурас улуттук долбоорунун алкагында бул токой чарбасына берилген план тапшырмадан сырткары 55 гектардан сырткары 5 гектар аянтка. Улуттук Жашыл Мурас программасынын алкагында 55 гектар жер аянтына көчөттөр тигилип бүттү. 60% мисте, 20% жазы жалбырактуу, 20% ийне жалбырактуу көчөттөр эгилди. Жарыш күзгүрөштөп, жарыш иш атабыз. Жаздын айында. Бүт арендачылар, токой өстүрүүчүлөр келишип, Кочкор Ата токой чарбасынын дирекция жана администрация кызматчылары, корукчулары, токой бөлүмдөрү баары катышып, мисте токойун токойлоштуруу боюнча мисте уругунан жерге эгип жатышат. Уругу 2 күн сууга салынып өнүп калган. Бүгүнкү кудук участкасындагы көчөт эгүү, тосмолорду тосуу өнөктүгү токой чарбасынын күнүмдүк жумушу. Алар бир күн эле эмес, жыл бою жашылдандыруу, токойду өстүрүү, асыроо менен алектенүүгө даярбыз дешет. Бүгүнкү иш-чара 21 март бүткүл дүйнөлүк токой күнүнө карата уюштурулду. Өнөктүк дагы 1 айга уланат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Нуукен районунан.